Ысык Көл облусунда картошканын баасы 4-5 сомдон болууда. Кардар аз. Эми дыйкан өндүргөн картошкасын 1,5 айдын ичинде сатып албаса, иши кыйын. Элекүлүү Абылкайыр Узакбаев Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү менен бирге Ысык Көлгө барып, чарбагердин маселесин чечүүнүн жолдорун карады. Дыйкандарга кызмат көрсөтүүнүн шарттары жакшырып бараткан менен, алар өндүргөн продукцияларын сатып өткөрүүдө көйгөй жаралган учурлар көп. Быйыл республикабыздын картошка өстүргөн дыйкандары чыгашаларын актай албай калышты. Айрыкча Алай, Нарын, Ысык Көлдө бул маселе курчпойдон калууда. Эл депутатынын Ак Суу районунун 30 уул айылына келгендеги максаты да ушул. Орточо эсеп менен алганда биз 1,5 миллион тонна картошка эгин алат экенбиз. Түшүнүп алабыз. Кыргызстанга 600 миң тоннанын тегерегинде картошканы биз өзүбүз пайдаланабыз. Кайра 300 миң тоннанын тегерегинде кайра эгин кылып, аны үйрөн кылып сөбөбүз. Калган картошканы биз эмне кылышыбыз керек? Маселеге ошондо болот, туурабы? Айтылган маалыматтарга таянсак, быйыл өндүрүлгөн картошканын көлөмү республиканын керектөөсүнөн 2 эсеге арбын. Ал эми чет жактарга экспорттоонун мүмкүнчүлүгү чектелүү. Дыйкандардын өкмөттөн күткөнү жардам. Айыл чарба министрлиги саясаты жок да. Эмне үчүн перекупщиктер алыш керек? Өкмөт өзү алып, өзү кетирбей мында дыйкандардан алып өкмөт. Эмнеге тышка чыгарбайт өзү? Картошканын өтпөгөнүнүн дагы бир себеби кошуна мамлекеттердин өзүнүн рыногун коргоп жатканы менен байланыштырса да болот. Экинчи жагы картошканын түшүмү мурдагы жылдарга караганда кыйла жогору болгон. Азыркы учурда ушундай болуп атат. Башка мамлекеттерде дагы баа 5 сомдон болуп атат да, 5-6 сомдон болуп атат. Ошондуктан биздин Айыл чарба министрлигинин милдети болбосо дагы ушулардын баардыгын силердин башка мамлекеттерге өткөзгөн үчүн барып азыртадан эле эмдиги жылга да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Болору болду, эми быйыл эмне кылалы деген суроонун коюлганы да туура болду. Сиз азыркын айтыңызчы, быйыл жазда эмне сөөлө? Ысык Көлгө жарактуу соя сепкилеп атабыз. Чечевицаны сепкилеп атабыз. Машпурчакты нутту сепкилеп атабыз. Мамлекет тарабынан дыйкандарга жардам көрсөтүүнүн кандай чаралары көрүлө баштаганын эл депутаты айтып берди. Мында быйылкы жылдан баштап эгин чарбачылыгына 30% дотация кирет, туурабы? Ал кандай болот? Үйрөнчүлүк чарбалар жакшы үйрөндөрдү алып келет дагы, ошону 30%-ин үйрөндүн баасын 30% мамлекет төлөп берет. Эл менен болгон жолугушууда ошону менен бирге эле 30 уул айылында 1700 гектар жер алдынан суу чыгып, дренажын тазалоо керектиги, үй салганга жерди трансформациялоонун зарылдыгы туурасында да кеп болду. Жергиликтүү дыйкандар өндүргөн картошкасын мынча узакка сактабай сатып жиберишчү. Көпчүлүгүнүн картошка сактаган жайлары да талапка жооп бербейт. Ошондон улам өткөрө албай жаткан картошкалардын сапаты улам барган сайын начарлоодо. 70 соттук жерге отургузгам, ошондон 25 тонна картошка алдым. Түшүмдүүлүгү жакшы болду. Бирок баа жок, мына ушундай акыбалда жатат картошкам. Былтыркы баа менен былтыр мен 16 сом 80 тыйындан саткам. Жалпы алганда дыйкандар дагы деле айыл чарба продукцияларын өндүрүү, сактоо, сатып өткөрүү багытында тиешелүү мамлекеттик органдар, бизнес ассоциациялары менен биргелешип иш алып баруу жагын өздөштүрө албай жатканы байкалууда. Ал эми айыл чарба адистеринин аталган айылга деги эле келбегенин чогулган эл бир ооздон белгилешти. Картошкабыз картадай да. Тузга түштүң, алдың, туз жок, калдың дегенде. Андан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев баштаган топ Жети Өгүз районундагы ишкерлер менен мамлекеттик кызмат адамдарынын тегереги столуна катышты. Аталган тегереги столдо айыл чарба продукцияларын өндүрүү, сапатын жакшыртуу, сатып өткөрүүнү колго алуу маселеси талкууга алынды. Мында ири бирикмелерди түзүү, дыйкандардын башын бириктирүү зарылдыгы айтылды. Заман талабына ылайык келе турган логистикалык борборлорду уюштуруу, продукцияларды сактап, жакшы баада сатып өткөрүүгө өбөлгө болот. Ал эми өндүрүлгөн продукциялардын сапатын жакшыртууда, түшүмдүүлүгүн арттырууда дыйканчылыктын илим менен болгон байланышын чыңдоо зарыл. Кыргызстанда эң чоң бул өзгөчө бул Ысык Көл өрөөнү бул био жагынан, таза экологиялык жагынан продукция өздүгүнгө шарт бар. Ошондо окумуштуулар келип жолдорун айтып берип, кандайча жанагы ооруган алмабакты жана химия жолу менен неметпей, айыктырбай, био препараттар менен айыктырганга бир жолдор бар. Аны деген окумуштуулар айтып бериш керек, дарылап бериш керек.